Жакшылык кылууну каалаган адам дин, улут тандабайт. Алар баарына бирдей көмөк көрсөтөт. Өткөн 2020-жылдагы сыноолуу күндөр берешен инсандарды жардам кылууга, башкаларга көмөк көрсөтүүгө шаштырды. Боорукер калкыбыздын мээримге толгон жүрөгүн жакшылык кылууга үндөдү. Здравствуйте, меня зовут Диакон Дионисий Зорин, я являюсь помощником. Саламатсыңарбы, мен Диакон Дионисий Зокан, чиркөөнүн имамы. Орус православ чиркөөсүнүн диаконумун. Андан сырткары жеке мектепте мугалим болуп эмгектенем. Кудайдын мыйзамы, православ маданияты, чиркөө этикасы деп аталган предметтерден сабак берем. Балдарга ыйык чиркөө тарыхы, ыйык аталардын окуяларын, чиркөөнүн пайда болушу тууралуу айтып берем. Чиркөө эмне экендиги, православтар башка диндерге кандай мамиледе болуу керектиги тууралуу маалымат берем. Во время пандемии, Пандемия убагында элдерде материалдык каражаттары түгөнүп калганда, аларга азык-түлүктөрдөн сырткары тоннала ун да тараттык. Кимге кандай жардам, ун же азык-түлүктөр керек болсо, бизге кайрылышты. Андан сырткары жалгыз жашаган, ордунан тура албаган оорулуу карыларга да жардам бердик. Кимдир бирөөсүнө азык-түлүктөр керек болду. Дагы бирөөлөрдүн отунуна жардам бердик. Дагы бирөөсүнүн таштандысын таштап бердик. Деги эле кимде кандай жардам керек болсо, ошону аткардык. Кому-то мусор выносили. По возможности, для кого какая помощь нужна была, мы эту помощь и делали. Да, к нам приходили люди. Бизге көп балалуу инсандар жардам сурап кайрылды. Алардын көпчүлүгү күнүмдүк иш менен алектенгендиктен карантинде иш жок отуруп калышкан. Ошол учурда бизге жардам сурап келишкен. Биз да колдон келишинче аларга азык-түлүк баштыктарын даярдап бердик. Андан сырткары газ, электр энергиясы сыяктуу коммуналдык кызматтарга акча таба албаган жарандарга да материалдык жактан жардам көрсөттүк. Мындан биз өкүнбөйбүз. Өзүбүздүн каражаттарды, кайрымдуулук акчаларын элдерге жардам катары тараттык. Элдер шамдарды жагуу үчүн кайрымдуулук кылышат. Ошол акчаларды топтоп, биз азык-түлүктөрдү сатып алдык. 1 тонна ун, макарон, күрөч, гречка, эң керектүүсү пияз, картошка да алдык. Жардамдарды биз Ош шаарына гана көрсөттүк. Башка аймактарда чиркөөлөр бар. Алар өздөрүнө караштуу жерлерге көмөк көрсөтүштү. А именно только по городу Ош мы работали, потому что в других регионах церкви тоже настоятели также помогали на своих приходах нуждающимся. Ата-энелер турмуш тиричилик менен алектенип, өз балдарына дээрлик убакыт корото албай жүргөн күндөрү өлкөдө киргизилген карантин жакшы нукка өзгөрттү. Тактап айтканда, пандемияда үй-бүлөдөгү мээримдүүлүк кайра кайтып келди. Ар бир коломдодо бала ата-энесинин кучагында болду. Пандемия үй-бүлөлөргө жакшы таасирин тийгизди деп ойлойм. Ата-энелер эртеден кечке жумушта болуп, балдарына көңүл бурганга убакыттары болбойт эле. Аларды бири-бирине жакын кылып, ата-энелер балдардын алдында болушту. Биз үчүн сыноо катары болду. Кол куушуруп отурбай, коронавирус менен күрөшүүдө элге жардам берүүнү үйрөттү. Буга ар ким ар түрдүү көз караштуу болду. Кимдир бирөөлөр булар өздөрүнүн аброю үчүн кылып жатат десе, дагы бирөөлөр эмне үчүн бизге жардам бербей жатасыңар дегендер да болду. Скажем, вот мы делаем это для того, чтобы там где-то выхватить нам побольше, да. Некоторые с благодарностью смотрели, некоторые с обидой смотрели, почему вы помогаете им так, а нам не можете помочь. У всех был взгляд разный, и мнение у людей было разное. Жасалган жакшылыктар жоопсуз калбайт. Элдин кыйын күнүндө жардам колун сунуп муктаждарды колдогон инсандарга калк ыраазы. Берешен инсандардын үлгүлүү иштери эл арасында мактоого татыды. Награда, она... Мына бул төш белгинде коронавирус менен күрөшүүдө алып барган иштерим, ордунун калышынан коркпой, жардам муктаждарга колдон келишинче жардам бергендигим үчүн Орус православ чиркөөсүнүн патриархаты ыраазычылык катары берди. Мындай төш белги Кыргызстан боюнча 7 кишиге берилди. Ош шаары жана түштүк регион боюнча бир гана мен алдым. Святейший патриарх Московский и всей Руси дал такие награды. Всего 7 человек по Киргизии удостоились данной награды. Я дважды переболел, в принципе, поэтому и не боялся. Мен өзүм 2 жолу оорууну жуктуруп алдым.
бирок коркподум. Элге жардам берүүнү чын жүрөктөн кааласаң, оору тууралуу ойлосоң, коркпосоң, Кудай да сени сактайт экен. Эң негизгиси оорудан коркпой, тескерисинче ал менен күрөшүү керек экен. Кимдир бирөөлөр бул оорунун ар түрдүү формасы менен ооруган болушу мүмкүн. Алар унчукпай жүрө бербей, кантип дарыланганын, кандай дава тапканы менен бөлүшүшү керек. Жакындарына, досторуна айтып шыба табуунун жолдорун үйрөтүшү керек. Бүгүнкү күндө адамдар мен жакшы болдум деп унчукпай эле жүрө беребиз. Калгандары менен ишибиз жок. Жардам берүүгө мүмкүнчүлүгүң болсо, колдон келгенче жардам бер. Эгер Кудай кааласа, үйдөн чыкпай эле вирусту жуктуруп алыш мүмкүн. Ошондуктан Алладан сурап, баарына сабыр кылууга чакырат элек. Ничего говорить, пускай они болеют и пусть болеют. Если есть возможность помочь, надо помогать. И не бояться того, что вдруг ты опять заболеешь. Если Богу угодно, ты, не выходя с дома, можешь заболеть той же самой инфекцией коронавируса, да? Сыноолуу күндөрдө эли үчүн кызмат кылган каармандарыбыз аябай көп. Дүйнөдө жакшы адамдар бар. Жана алар ар кандай учурда муктаждарды колдоп кубаттайт. Мына ушундай жакшылыктар сыноону жеңгенге жардам берет. Алар биздин кыргызстандыктар.